Assalamu алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Алам Кабар каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Сиздер менен бүгүн 1 май 2020 жыл Өзгөн шаарындабыз. Бүгүнкү күндө Өзгөн шаарында эмнелер ачылды, эмнелер ачылбады, сиздерге бир катар көрсөтүп кетейин. Биздин көрүүчүлөр дагы суранган эле. Андыктан маалымат беребиз, биз менен чогуу олтуруңуздар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ошентип Өзгөн шаарына дагы кирип келатабыз. Алгач сиздерди ушул күнгө жеткирген Аллага шүгүрлөрдү айтып, бүгүнкү 1 май жана жума күнүңүздөр менен сиздердин баарыңыздарды куттуктап кетели. Ошондой эле жаратканыбыз ушул күнгө жеткиргенине шүгүр айтып, баарыңыздарга ден соолук каалап, заманыбыз тынч болуп, ар бир үйдө жакшы күндөрдө, жакшы нерселерде жолугушуп туралы. Ушул жерде киргенде эле Черемушкада бул жерде жыгач базар бар, ошол жерден көрсөтөлү. Бул жер иштеп жатабы же иштебей атабы? Бизде өкмөт башчылар айтып кетти. Курулуш ишканалары бары иштесин деп, ошол жактардан сиздерге көрсөтөлү. Бул жерде жыгач базар менимче ачыла эле экен, бары жабык турат. Эми сиздер менен чогуу Өзгөндүн Борбор жагына баралы. Ошол жакта да азык-түлүк базарлар бар жана курулуш материалдарын сатуучу жайлар да бар. Ошол жактардан сиздерге чагылдырып бергенге аракет кылалы. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай, демейдегидей бир аз унаалар көбүрөөк. Эгер зарык иштериңер болбосо, үйдө эле отуруп турсаңыздар жакшы болот. Анткени азыр ушундай бардык нерсени жакшылыкка жорусак дагы жакшы болот. Мусулмандардын ыйык Рамазан айына туура келгенине бир жагынан сүйүнүчтүү болуп атат. Анткени үйдө олтуруп орозону да кыйналбай кармаган дагы жакшы болот. Анткени орозодо ушундай эч нерсе кылбасаң дагы, жөн эле уйку менен өткөрсөң дагы, ошол дагы ибадат болот дейт. Ал эми уйку менен өткөрбөй, бир аз Аллага ибадат кылып, таспих айтып, саналарды айтып, ушундай таспилерди айтып турса, көп эселеген сооптор берилет экен. Биз ошентип азыр оорукана, Өзгөндүн ооруканасынын жанынан өтүп баратабыз. Оорукананын вороталары жабык, дарбазасы кирүүчү негизги дарбазасы, бирок нар жактары иштеп турат. Азыр эми базардын ич жагына барайлы, ошол жактан толук көрөлү. Ушул жерде дагы темир базар бар эле, бул жерде дагы темирлердин тандоолору көп. Бул жерден дагы көрүп өтөлү. Иштеп жатабы же жабыкпы? Менимче бул жерде иштеп жатат, бирок кезек менен киргизип, элдин баарын киргизбей ушундай болуп жатат экен. Азыр сүйлөшүп көргөнгө аракет кылалы. Мүмкүн болсо азыркы курулуш иштерине керектелүүчү буюмдар, каражаттарды сурап көрөлү. Assalamu alaikum. İşte ota işleyit abi. İşte ota işleyit abi. İşlemez. Birdeki alsa bolo? Yok, olmaz. Eş derse Allah. Bilgeler yok. Satışçılar özleri yok. O özler yok. Kaçandan başta işleyitken bilbeysen? 11'den 6'dan değişer. 11'inden ne? Muna hazır gördüңүздөр, өзүңүздөр бул жерде
11'den кийин иштейт деп ичинде сатуучулар дагы жок экен. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге дагы бир маалымат катары айтып кетейин. Учурдан пайдаланып, биздин континент мал базар болгондуктан, мал базардан биз дагы азыр биздин көрүүчүлөр сураган эле иштейт экен, ачылабы экен деп. Бирок так маалымат ала албайдык. Билбей жатабыз. Азыр эми бир аз мен дагы жаңылыктардан, сайттардан угуп калдым. Мал базарлар кайсыл жерде мал базар болсо, ошол жумасына бир күн гана иштейт экен. Жекшемби күнү гана, базар күнү гана иштейт деп ошондой айтылуулардан бир аз уктум. Эми анын дагы так маалыматын билбедим, бирок болгонун сиздерге жеткирип турабыз. Качан иштейт, эмнелер иштейт, буюрса биз сиздер менен, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, андыктан бизден алыстабай, ар дайым биз менен чогуу болуп турсаңыздар, бүт баарынан кабардар кылып турабыз. Мына ушул жактарда курулуш материалдар бар эле, ушул жактан көрөлү. Менимче бул жерде пост бар экен. Постон көрөлүчү, өтсө болобу экен, болбойбу экен. Бул жерде азык-түлүк саткандар дагы бар экен. Кимисине сурайт экенбиз, сурап көрөлүчү. Картошка, жаңы картошка келип калганбы, жок, пияз экен, 23 сомдон экен. Азыр бул жерде постто турган эч ким жок экен, бирок стройматериал базардагы азырынча иштебейт экен. Ошол жерде мына ушундай тосуктар турат. Бул жерде картошка дагы сатып жатат экен. Картошка 20 сомдугу бар экен, жана 23 сомдугу бар экен. Ысык көлдүн картошкасы экен. Ошондой чоң унааларды алып келип сатып жатат экен фурада. Бул жак мына ушундай 10-нан кийин 11-inde иштейт деп айтышты. Бул жердегилер кандай болсо дагы мен сиздерге так маалымат бере албасам дагы, бул жерде тургандардын, билгендерден бир аз сурап сиздерге айтып жеткиргенге аракет кылтабыз. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, катталуучулар, мекендештер, замандаштар. Эми борбордук базарды көрөлү. Ошол жакта кандай болуп атат, эмне болуп атат. Менимче өзгөндү дагы сагынгандар болуш керек. Бизде өзгөндө катталуучулар көп эле экен. Мурунку чыгарылышта келип өзгөндү тартып көрсөткөнбүз. Өзгөндүктөр барсыңарбы деп сурасак, жакшы эле чыгышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мына жерде дагы Бишкекке кетчү жер, Бишкек жана Россия каттамдарына кетчү жерлер. Бул жерден көрсөтө турган болсок, бул жерде эртең менен унаалар көп эле. Азыр аз калыптыр. Айдоочулар көрүнбөйт го менимче. Бишкек Ош каттаган унаалар бул жерде азыр эртең менен көп эле, азыр азайып калыптыр. Анткени бул жерде кууптур милиция кызматкерлери келип негизинен каттап атат экен, бирок өтө адамдарды көбөйтпөй, чогулган жерлерди азайтып, мына ушундай болуп жатат экен. 7 орунду унаалар 1,5 миң сомдон болуп атыптыр Бишкекке. Ал эми жеңил унаалар менимче азыр жок экен бул жерде. Мен эртең менен өткөнмүн бул жерде. Эртең менен унаалар да көп болчу. Милиция кызматкерлери унасы менен ары бери жүрүп, бул жерде чогулган элдерди жана унаалар менен келип токтогондорду кууп ары бери айдап турган. Азыр мына аз экен. Убакыт азыр саат 4 болуп калды. Өзүңүздөр көрүп турганыңыздардай бул жерде кайтарып мына ушундай милиция кызматкерлери бар экен, ички иштер министринин кызматкерлери. Бул жерде банкта турган, кезекте тургандар дагы көп экен.
Базар бирок ачылбаптыр. Базар жабык турат. Базардын сыртында азык-түлүк саткан жерлер гана ачык турат. Булар карантин убагында дагы ачык турган, анткени элдин баарына азык-түлүк керек эле. Кандай болсо дагы баарына ден соолук иштерине ийгилик каалайбыз. Баары эле аман-эсен эле иштеп турсун. Азыр Шералы айылына кирериште ГАИнин жанында пост бар эле, ошол жерге чейин сиздерге көрсөтүп коеюн. Андан кийин сиздер менен бүгүнкү өзгөнүн чыгарылышын аягына чыгарабыз. Сиздерге эрте менен тартып көрсөтөйүн дедим эле. Эрте менен бирок бала чака менен чыгып алган үчүн алар ызылдап сөздөрдү угузбайт эле, ошон үчүн сиздерге көрсөтпөдүм. Азыр кайтып түштөн кийин үйгө кайтып бара жатканда сиздерге ушундай көрсөтүп турамын. Урматтуу көрүүчүлөр, биз ушинтип жетип да келип калдык. Бул жерде посту ал эле экен. Бирок ушундай биз ички иштер министринин кызматкерлерине, өзгөчө кырдаал министринин баарына ыраазычылык билдириш керек. Тынбай ушул бир ай, 1,5 ай карантин башталгандан бери талыкпай мээнет кылып, аябай өздөрүнүн үйлөрүнө барбай ушундай кызмат кылышты. Баарына ыраазычылык билдириш керек. Ошондой эле урматтуу көрүүчүлөр, азыркы учурда ушундай кырдаалда өзүңүздөргө белгилүү бизде онлайн базар иштеп, ушундай сиздердин жардамыңыздарды чыгарып берип атабыз. Дагы деле биз иштей өрмөкчүбүз, сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Базар ачылса деле, ачылбаса деле сиздер үчүн сиздердин буюмуңуздарды, сатылуучу жабдыктарыңыздарды албетте чыгарып, жарнама кылып берип турабыз. Андыктан видеолоруңуздар болсо жибере бериңиздер. Биз экранда номерлерди чалсаңыздар болот, албетте. Биз сиздер үчүн ар дайым кызматтабыз. Андыктан биз менен чогуу болуңуздар. Дагы сиздерге белгилеп айтып кете турган болсок, урматтуу көрүүчүлөр, биздин Telegram каналыбыз дагы ачылган. Видео ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Ал жака мен сиздерге ссылкасын жиберип коем. Ошол жактан кирип катталып, биздин YouTube'да чыгарылбаган, YouTube'га мүмкүн эмес видеолорду, но ошол жактан көрүп турсаңыздар болот албетте. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер үчүн дагы да бүт нерселерди оңой жактарын көрсөтүп, оңой жактарына аракет кылып турабыз. Бүгүнкү чыгарылыш ушу менен аяктайт, урматтуу көрүүчүлөр. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазыңыздар. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар.